Саламатсызбы же? Саламатсызбы. Бул компанияга эмне себеп болуп келип калдыңыз? Кандай результаттар алдыңыз? Ошолор боюнча кыргыз эли менен соопчулук үчүн өзүңүздүн результатыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Себеби азыр ден соолук издеген адамдар толтура. Сиз айтып койгонуңуз үчүн ошол адам ден соолук алса, бул эки дүйнөлүк соопчулук иш кылган болосуз да. Рахмат. Мен бардыгы эле ушу смотришке келген адамдар сыяктуу эле мен деле ошо ден соолук издеп келгенмин. Мен жашым 75-те. 75ке чыкканча өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда кандай ооруларды менчиктеп алат. Ооба. Толтура. Эми анын ичине мен орчунду эле эң акыркыларын айтайын. Мен мындан 10-15 жыл мурун стресс алганмын. Bir kızım gaza olup kalganda stres almış, жазбай болсоңузбу. Анан ошол стрессте мындай адамды жоготкондо баягы кайгынын баары бутка чыгып кетет экен да. Мен ошол бутка чыгып кетип бутуман баш кылган да. Эки тиземен баспай калганмын. Анан ал башты да оорутат экен, жүрөктү да оорутат экен. Ошо бири-бирине улам, бири-бирине неметип атып, күчөп, бутуман жүрөгүмө келип, жүрөгүмөн башыма келип, анан эң аягында ошо 19-жылы мен инсульт болдум, оң тарабым. Инсульт болдум да, ошо жерден ушундай аябагандай катуу стресске түштүм. Мен жатпаган больница калган жок Бишкекте. Платныйда жаттым, бесплатныйда жаттым. Но результат араң эле 50% эле болду. Мен мына буту колум жакшы болду, а мына бияк болгон жок. Калды ошо боюнча эле. Анан аны дагы бир частный шаарда бар бизде Бишкекте, корейский центр деген бар. Ошо жерде восточный медицина. Ошо жерге мен иглотерапияга бардым, ал денелеге. Анан ошо жерден арыгата чактырдым. 45 күн ошо жерде ийне алдым, анан кийин арыга күндө бир арыга чактыраттым. Ошондой лечение алдым. Мен 30 күн дегенде мына кашымдын үстүндөгүлөр сезе баштады. Эң биринчи сезим ошо кашымдын үстүнөн баягы экинчи жолу бураганда тыз дегенде ошо мени лечить эткөн докторлор өзлөрү сүйдү да. Ай, эже, колубуздан келбейт го дедилер. Болду эмес, айга баштайбыз деп. Ошентип анан ошо кулагымдан ушу тарабымдан башталды дагы. Ошо 45 күн болгондо мен уже 70% айыкты деп чыктым. Андан кийин ошол боюнча жүрдүм, баягы ооруп калсам жатам, укол алам, постоянно укол менен дары ал жөн эле как хлеб вода дегендей. Анан бир күндөрдүн бир күнүндө ошентип жүргөндө мен троллейбустан эле жана доходный контакт деген болот турбайбы, ошого бир смотриште иштеген бир келинге жолугуп калдым. Ошол мени эми кандай чакырат билесиздер, ошондой жол менен мени чакырды. Анан мен таң калдым да. Үйдөгүлөрүм да таң калат да, айтсамчы. Коюңузчу мама, тияка бардыңыз, бияка дейли барбаган жериңиз калган жок, 5 жерден, ошол жерден айыкпай эле кантип эле ушул көпө чайдан айып каласыз десе, болбой койдум. Мен барып көрөм дедим. Мен барып көрөм. Айыксам айыгам, айыкпасам айыкпайм деп. Эртеси күнү келдим. Келип врачтардын баары бизде көп Бишкекте. Баары көрүп отурушту дагы, анан айтты: "Эже, айыккыңыз келеби? Бизди немелер айык турат" деди. Анан келет дедим. Анда эртең акча алып келиңиз. 21.600 сом сразу аласыз. Анан жанагы бүт жанагы болгон история болезнь снимоктун баарын көтөрүп келиңиз. Кагаздарын көтөрүп келдим. Эртеси күнү деле ошо врачтар дагы кошулуп баарыга отуруп карады да, анан айтты: "Айгасыз эже" деди. Биринчи Кудайга ишениңиз, жүрөгүңүз сезиңиз. Анан ушу биздин продукциядан айгасыз деди дагы. Анан мен ошол менен алдым, сатып алдым, контракт кылдым бөгөдөй. Анан ошол мен ошо лечить эткен врачым Жаңылы Билбековна, мен наставнигим дагы ошолма кошон 4 эмеге бөлүп берди да. 4 этапка. 4 этапка. Биринчи баягы 3-түштү, ганаделма кошулган шоколад, көк чай, кофе, ага жанагы 4-түнчүнүн чайын кошту да, белый чайды кошту. Анткени көзүм көрбөйт, тырмактарым бузук, ушундай жана чач түшкөн, ушундай кебете кеткен. Эми 75-те кишини элестетип көргөнү да оорусу болсо ушу. Анан ошол менен ошону кошуп иштеп, мен ушул 10 күндөн баштап результат ала баштадым да. 3 айдын ичинде мен болгон баарынан результат таптым. Жанагы Эмилбековна жазып берген
терапевтти бир мүнөткө дагы мындай кылбай иштим да. Режим менен. Режим менен иштим да. Эмне кыл, кандай кылып иштесе ошондой кылып иштим. Алты ичип аткан дарылардын баарын тең иче бериңиз деди. Аны таштабаңыз. Аны сиз иче бересиз, муну иче бересиз. Бул биздин чайлар тиги ууларды чыгарат дагы калтырат. Анан качан өзүңүздү жакшы сезе баштаганда азастан таштай баштайсыз деди да. Менин бүт эле дарыларым пожизненный болчу да. Кардия, магниз, жанагы эмеле жүрөктүкү, давленияныкы, почка бар эле. Букет оорулары. Букет да мынанча ичим дагы ошонун баарын азастан таштай баштадым дагы 3 айда мен результат алгандан кийин